сабашты мынакей туугандар көрүп алыла мо эженин мынакей кандай кылып сабашкан мунучу. Канча акча бере албай калдыңыз эле үйүңүз талкуу? 200 миң сом. 200 берипти, берип алып барсаң ал акчаны албай туруп, мен деген үйүңөрдү алышың керек деп атпаймынбы? Үйдү алыш керек деп атабы, Бул үйдүн баасы 200 миң доллар турат. Биздин карыз 200 миң сом турат. Түн ичинде мына мондай орукчандарды ушинтип чыгарып койгон туурабы? Туурабы ушу туугандар? Алар качып кетти уже. Сваркалап кетти. Ошол жерге Нисан кызы. Мо орок канча эстептиби? Бутум сынды деп түшүндүрүп айтып атсам дагы бутка кеп, колумду тогоп сабашты. Анан жеңемди азыр өзүң чыкпасаң жыга чабабыз деп жеңемди дагы аябай жулмалап катуу сабашты. Колун бар көгө Депутаттын кызынан Гулиза Жолдошова деген кыскасы ошол уялчак депутаттын кызынан банкынан акча алат. Манзура эженин соседи. Акча алып акчасын бир күн кечигип калса 650 миңди бере албай, анын үйүн тартып алат. Жана кызы деген кызы. Жана Ынтыбак деген партия менен кетип бараттыр. Наргиза деген жана улуу кызычы. Эртең бүрсүгүн шайлоого барат, ошол партияны выкиньте мо Ынтымактычы. Кайтып ошону шайлайсыңар деди Ынтымактычы. Ал деген барып кызы арга жерге барып айтып отур, мен сиздерге жер алып берем деп. Ал бирөөнүн карапайым орукчандын жерин алып өлтүрүп атат бияктачы чынында. Өлтүрүп атат кишиничи. Ошол Ынтымак партиясынчы вообще дети кызы именно ошол партия өтүп кетсе карап тургандай чыгабыз. Мо Камчыбек Жолдошбаевди таянганы Аскар Салымбеков, таянганы Нарынский бандалар экен да буларчы. Ошого карабастан мыйзамсыз баю деп 300 берене менен жоопко тартсаңыз болот. Тойгусту кызы ужачы. Туугандар, мен бул жакка келгенимдин себеби мындай болуп атат. Могу көчө Лермонтова Жибек жолу напротив Аламизский району прокуратура. Бул жерден бир эжени азыр бир микрокредитный компания банк үйүнөн чыгарып коюптур, үйүнөн чыгарып коюптур. Биз азыр тиги жерде көзөмөлдүн балдары турат. Биргеликте азыр кандай кылып чыгарган, кандай болгон, ошол тууралуу бардыгын эмеге алып, анан жанагы Камчыбек Жолдошбаев уялчак депутатты пример кылам. Пример түшүнүп атасыңарбы? Себеби кече биздин арабыздагы өлгөн Манзура эже мындай болот. Анын соседи ошол депутаттын кызынан Гулиза Жолдошова деген кыскасы ошол уялчак депутаттын кызынан банкынан акча алат. Манзура эженин соседи. Акча алып акчасын бир күн кечигип калса 650 миңди бере албай, анын үйүн тартып алат. Үйүн тартып алганын аз келгенсип, анан тиги Манзура эжеге келип кол салат. Жерин тартып туруп, анан Манзура эженин жерин тартып туруп, анан жана контейнерди коет. Манзура эже 1 сом алган эмес, бирок ошону бир эске тутуп койгула. Манзура эже 1 сом алган эмес, туугандар. Жолдошбаевден. Анан бая кээ бир көргөндөр ойлойт. Бул жерде деген контейнерди койгондон кийин значит тиги Жолдошбаевдер прав, жөн койбойт. Жок, андай эмес. Ал сосединин Манзура эженин өтүп кеткен. Үйүн тартып алат. Уялчак. Андан кийин анан барып туруп тигинин документ жок экенин билип туруп, технический паспорт алат. Технический жана жолдун жээгинде камок, самоок салат турган. Ал технический паспортту кызы
бухгалтери Айнурага оформить етіп салат азыр. Айнурага оформить етіп салат. Ошону бир эске алыш керек. Бүгүн Супер ТВ тартып кетти. Бардыгын баягы видеосун, немесин бардыгын көрөсүздөр. Мен бул жерге баягы келгеним себеби, бияктан биз өзүбүздүн командабыз менен мияка келгеним себеби азыр бул жерден ошондой эле кредит алган бир таякчан эжени милициялар сабап немелер эметип орукчан алдагы сабап сенин деген суроогуң мына бүтүп калды 200 миң сомду бере албайсың деп үйүнөн чыгарып коюптур. Мен ошол жерге келдим азыр. Мына азыр эмеден көрсөтүп беребиз азыр. Кандай болуп чыгарган, кандай болуп эметкен. Бирок менин ишим баягы Жолдошбаев, Камчыбек Жолдошбаев, депутат жана уялчак. Туугандар, мен бир кайрылып кетейинчи. Ушул колдон келсе могу кредит маселеси өтө орчундуу маселе болуп атат да, ушу кредит албай эле койгулачы сураныч. Биринчиден кредит балеге калат экенсиз, бул бале экен кредитчи. Бале экен да, ушу кредиттин асабын канча деген миң дегендер чегип атат. Миң деген кишилер чегип атат асабын. Кредит бул наша сыяктуу эле экен да, мындайча айткандачы. Албай эле койгулачы ушу кредиттин асабын мына азыр булар менен эми колдон келишинче жардам беребиз буларгачы. Таламын талашабыз, карапайым элкен таякчан мынакей сабап чыгарып коюптур деп тиеп турат. Таламын талашабыз, карапайым элдин таламын. Бирок бул жерден баягы 100% айта албайм, биз прав болуп чыгабызбы деп. Кредит маселеси боюнча бирок кандай кредит албаң, кандай кредит алба, по-любому карапайым элди бир күн өтүп кетти деп эле баягы сабап чыгарып коюш эмес, туугандар. Сабап не обязательно сразу сабап. Бул жерден убакыт деген бар, балким берети, бул мындай адамгерчилик дагы бир адамгерчиликтүү да бир неме болуш керек да. Сразу келип эле баса калып үйүнөн чыгарып салбайчы. Мына азыр көрөбүз, балдар менен азыр даже мушташканга чейин барабызбы. Бизде дагы балдар көбөйдү. Бизде дагы көбөйдү азырчы балдар. Бизде дагы көп. Дагы келсин балдар, күтүп атабыз. Себеби бардыгы мыйзам чегинде чечилиш керек. Мушташтан ал эч пайда жок, просто эжени баягы таякчан эжени сабап коюптур. Уруштан эчтеке кыла албайсың. Бардыгын мыйзам чечет, мыйзамдын чегинде. Бирок баягы тиги тарап аша чаппаш керек. Аша чаппаш керек. Мына Жолдошбаевди көрдүңөр. Өлүмгө барды, өлүмгө. Жана кызы деген кызы. Жана Ынтымак деген партия менен кетип бараттыр. Наргиза деген жана улуу кызычы. Эртең бүрсүн шайлоого барат, ошол партияны выкиньте, могу Ынтымактычы. Кайтып ошону шайлайсыңар деди, Ынтымактычы. Ал деген барып кызы арга жерге барып айтып отур, мен сиздерге жер алып берем деп. Ал бирөөнүн карапайым орукчандын жерин алып өлтүрүп атат бияктачы, чынында. Өлтүрүп атат кишиничи. Ошол Ынтымак партиясынчы вообще тети кызы именно ошол партия өтүп кетсе карап тур кандай чыгабыз. Ошон үчүн мен айтам, туугандар, келгиле, могу понедельник күнү келгиле. Чыккыла понедельник күнү. Чыгабыз понедельник күнү, барыбыз чыгабыз. Бардыгыбыз чыгабыз. Эмне болду так? Азыр милиция чакырылды. Милиция чакырылды, эмне болду? Чакырылды. Тиги эже канакей таякчан эже? Жолдоштолор өздөрү сабактырды, мына азыр милиция чакырылыптыр, эженин баягы үйүнөн чыгарып койгон. Могу жажгалка менен кичине тартып коесуң мен биякта. Эже, сизди биз азыр эмеден көрүп келип калдык, WhatsApp'танчы. Кичине кыска эме берип коесузбу, просто баягы ушунун айынан жана Камчыбек Жолдошбаевдин эмеси историясын уккансыз да, өлгөнгө чейин барганда ушинтипчи. Жок, эмелерди эле кантип ким урду сизди, мынакей туугандар көрүп алла мо эженин, мынакей. Кандай кылып сабашкан мунучу. Жок, бул өзү буту сынган.
Аны ошол жерге тээптир кайра. Ошол жерге Нисан Мо орот канча эстетиптиби? бутум сынды деп түшүндүрүп айтып атсам дагы бутка кеп колумду тогоп сабашты. Анан жеңемди азыр өзүң чыкпасаң жыга чабабыз деп жеңемди дагы аябай жулмалап катуу сабашты. Колун баары көгө болду. Канча акча бере албай калдыңыз эле үйүңүз талкуу? 200 миң сом, 200. Берип алып барсаң ал акчаны албай туруп мен деген үйүңөрдү алышың керек деп атпайбы? Үйдү алыш керек деп атабы, Алыш керек деп албай койгон. Бизнес сатып. Кредиттик компаниянын баарысынан калган. Башынан эле бул үйгө кызып жүргөн, анткени бул линия номер 1 Татардын көчөсү жолдун бою бул жерге ангар куруп бизнес ачабыз деп башынан эле айтып жүрүшкөн. Это очень хорошее место для бизнеса, это наш дом деп ошо күчкө салып 200 миң сомду мен бүгүнкү күндө оценка кылдыргам. Оценка значительно выше, чем наш долг. Это несоразмерно сумме долга. Бүгүнкү күндөчү. Бирок ошо карабастан сот аткаруучулар оценка колунда турганын көрүп, ошого көңүл бурбай, ошо күчкө салып мени өзүм укугумду коргонго мүмкүнчүлүк бербей, ошо сүйрөп күчкө салып. Эжеге просрочка канча болду энди? Көчөдө калдык. Просрочка канча болду? Булар деген просрочка. Жок, албай атпайбы? Без просрочка алып барган акчаны албай атышыптылар. Жок, айтты. Силер алып барган, сунуш кылган акчаны албай Албай атыптыр. Койгондо албай койшун. Мына туугандар, биз өкмөт башчыларына кайрылабыз. Бу жакта дагы точно жанагы Камчыбек Жолдошбаевдин тас кейпин кийип атышат да, буларчы. Биз эртең 5 сарыга дагы баралы дегенбиз да, бирок эртең чогулабыз билем, бирок понедельник могу кредиттен жабыркаган адамдар чыккыла эски жогорку кеңештин астына. Ошол жерден аныгы жүзүбүздү көрсөтөбүз. Мына момдай карапайым кыргыз элдери мына жабыркап атышат. Кредитный компанияны Бетиңерге коюп берип атабыз. Мына түнкү саат канча? Saat azı mısal 11 oldu. 11'de kim çıkarat ay? Kim çıkarat uşun deyip үйүнөнчү? Өзүңөр ойлосоңор. Урматтуу кыргыз элим. Ушул мог кредиттен мог банктарчы кыргыз элин қан соруп бүттү да. Мен ушуларга бир чара көрбөсөк болбойт э. Мен урматтуу кыргыз элим, келгиле чогулалы, ынтымактуу бололу. Биз ынтымак менен өзүбүзгө ишенген президентибиз апел койбодукпу? Эми дагы эле ошол ишенич менен биз баарыбыз ынтымактуу, биримдиктүү боло турган болсок, анда ушул эжеге окшогондордун укугун коргоп, башка жанагы күчтүүлөргө, акчалууларга укугун тебелетпестен биз укугун коргойбуз. Мындан ары жарандык, элдик көзөмөл баарыбыздын укугун коргойбуз эми. Мен ушу мынакей жарым саат мурун мен ушул жерде өтүп баратканда ушул жердин ыйлап отурганын көрүп, мен Майрам Шарипова соттон 6 жылдан бери укугум тебеленип, боско ыйлап 2 күндүн биринде Ак үйдүн алдында Садыр Жапаровго жалдырап жүргөн жесиренемин. Мен ушул эжени тагдырын көрүп туруп мен таштап кете алган жокмун. Үйдө балдарым ачык отурат мени күтүп. Мейли бир күн ачык болсун, бирок мен кыргыздын энесин эч качан таштай албаймын ушундай кейипти. Мен ошон үчүн кетирдим, WhatsAppка кетирдим. Сразу мынакей ушул кыргыздын тагдыры үчүн, кыргыздын энелери үчүн кайдыгер карабаган Жолдош, Мирлан, Орозбайке, дагы ушул балдар мынакей тегеректеп жетип келишти, жарым саатка жетпей. Бул кайсы район я? Азыр Свердлов району. Аким билбейм, аким ким экен. Азыр ошол эле учурда ушул эжени кубалап чыккан Свердлов районунун жана тергөөчүлөрүнө коргоп, ушул эжеден коргоп 3 бала жатат, жаш 3 бала. Азыр эми ал балдарга айтсак, бизде эмне күнөө бизге акчасын төлөсө отура беребиз деди, биз келгенче чындап булар келгенче ошону айтышты. Мына туугандар, түн ичинде мына момдай орукчандарды ушинтип чыгарып койгон туурабы? Я. Туурабы ушу туугандар? Алар качып кетти уже. Сваркалап кетти. Эме, тарчы жылдар. Я. Урматтуу Камчыбек Кыргызчаевич, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, бул акыбал уже пределге жетип атат да, Эмне үчүн ушундай болуп атат? Если бул эжени тепкилеп, сабап, урупса болот милициянын органынын балдары. А биз если ошондой чара колдонсок болбойбу? Если ушундай боло турган болсо дагы бир жолу. Кечеги мынакей бирөө өлүп калды уже. Тиге жооз Кантенерге. Кимдин Камчыбек тиге жүрөт жыргап интервью берет, уялчагыңыз. Эми ушундай болуп атыр. Дагы эле кайталана береби? Урматтуу Камчыбек Кыргызчаевич,
Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, эми ушундай боло береби кайталан эле. Элди көзөмөлдү мына койуп жибердиңиз, эми биз буларга катуу чара колдонобуз. Кыргыз эли чыгабыз эми. Понедельник күнү чыгабыз. Мо кредит боюнча жана депутат боюнча уялчак понедельник. Түнү ушул үйдү сүздүрүп аңгар баштаган атат. Комутта өлүп. Түнү. Азыр ошону кайтарып отурабыз. Силер азыр кетсеңер бул эртең менен бул үй жок болот. Могу үй, Рома деген келет. Могу үй Азыр эртең. кандай кылабыз эми ошону айткылачы. Жок, эми биз турабыз эже. Биз азыр бул көзөмөл биз до конца турабыз. Бир дагы эмес буздурбайбыз бул сайжа. Сиз да переживать этпеңиз. Просто сиз өкмөт башчыларына кайрылып коюңуз, акырынчы мына ушундай турабы деп эле өкмөт башчыларына Ташиевке, Садыр Жапаровго. Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиевич, урматтуу биздин улуу урматтуу өкмөт башчыларыбыз, ушул мамлекетке ишенип, мен дагы ошол учурунда Садыр деп площадьта сизди колдоп жүргөн кыздардын биримен. Мен дагы ушундай акыйкатсыздыктан, соттун акыйкатсыздыгынан, ушундай биздин госоргандардын микрокредит компаниянын атын айтыңыз, карагандыктан ошол мен дагы ошо акыйкатты издеп жүргөн кыздардын Микрокредит компаниянын атын айтсаңыз. Кредитная компания Золотой стандарт бизди адресай жалгыз үйдөн ажыратып 91 жаштагы энемди, мени экинчи группа инвалид эжемди, томуга жетим инимди көчөдө калтырып, бүгүнкү күндө үйүбүз жок, көчөдө калдык. Биздин бүгүнкү күндө компания берген акчабыз да жок. Бул үйдүн баасы $200,000 турат. Биздин карыз $200,000 турат. Ал ошол акчанын разницасын берип, бизге бир мүмкүнчүлүк түзүп, силерге башка бир комнат болсо да үй алып беребиз деген эч кандай бизге гарантия берген жок. Мен сот аткаруучудан ошону талап кылдым. Биз эми бул үйдү берсек, жок дегенде бир комнат башка үй алып берейик, $200,000 сом каршы үчүн бир комнат үйгө ээ боло аласыз деп жок деп туруп, кана мына басып алып кетип калышты. Рахмат эже, азыр мен кайрылам, кайра келем эже, мен азыр. Мына туугандар, мындай болуп атат да. Ушул кредитный компания менен ушул сот, мына мо Аламедийский прокуратура, ушул сот, прокурор, ушулардан асап чектик, ишенесиңерби? Мына Сулайман Байкебиз өзүбүз мынакей эфирге чыгып атат. Эфирге чыгып атат, жолдош азаматсың деп. Ушул адам Сулайман Байкебиз өтө кортук көргөн, жылдап. Ушул сот менен прокуратура, мына азыр соттун мынакей чечими менен сот аткаруучу жок, өзү жок. Туугандар, сот аткаруучу жок. Бул кандай чүйсө болот? А муну күчкө салып туруп чыгарып салды. Чыдап койсо болобу эле, чыдап кичине турса. Күндүз чыгарса болбойбу, күндүз? Таягын көрүп турат, таягынчы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз айткансыз. Элдин ырыскысына кол салган адам жазаланат деп. Мен эмне айтмакчымын? Мо Камчыбек Жолдошбаевди, таянганы Аскар Салымбеков, таянганы Нарызки бандалар экен да буларчы. Ошого карабастан мыйзамсыз баю деп 300 берене менен жоопко тартсаңыз болот. Тойгусту кызы ужачы. Мына бүгүн барып Супер ТВ тартты. Көргүлө Супер ТВдан. Кысып салыптыр момдай ошо Манзур эженин мына боюнда бар кызын момдай кысып атат контейнерденчи. Күндүн ысыгы күндүз 40. Мына азыр шортачан жүрөбүз азыр. Күндүз вообще кайнайт могу Бишкекчи кайнайт. Эми ошол контейнерден ысыктан, контейнердин ысыгынан жалар башка жакка качышка туура келет. А тигинин колунда жок документ, жок. Азыр шултоо болуп атат, бухгалтерине которуп тур. Кызына которуп тур, кызынан жана Айнура деген бухгалтерине которуп тур. Качып атат да ушинтипчи. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, если жанагы сиз айткан вор в закон болбойт, общак болбойт, смотрящий болбойт деп айтпадыңыз белеңиз. Эми азыр ушундай смотрящий вор в закондор мынакей маякта, биякта структуранын, органдын вор в закону смотрящийлер келип алып, маякта бир аялды тепкилеп, үйүнөн кууп чыгарып коюптур.
Если ушундай боло турган болсо, Камчы Кудушаевич, мен сизге айтам. Сиз ГКМнын башчысысыз. Садыргындыргой. Мынакей бүгүн если ушул бүгүн аял эртең үйүн албаса, биз элдик көзөмөл, патриот балдар, мекенчилдер, биз жаман агрессияга киребиз. Ошо туугандар, биз азыр мен мага келген себебим эмне болуп калды да? Мен пример кылайын дедим. Да, Камчы Жолдошбаевдин кызына пример кылайын дедим. Гүлизагачы жана жердин наглый тартып алып туруп анан эжеси немеге баратпайбы эртеңчи жана ынтымак партиясы менен выборгачы. Анан барып агитация кылып жүрөт. Мен сиздерге жер берем туугандар. Мен сиздерге жер берем деп. А тиги жактан практически өлтүрүп аткан менен иши жок. Туугандар, мен просто бул жакка ушул эжени, бул деле баягы түнү чыгып калды, баягы балдакчан ошо сабалып. Анан ошо балдар чакыргандан кийин баягы Камчы Жолдошбаевга баягы төп келет го деп, ошонун себебинен баягы келдим да могу жерге. Сиздерден сураныш туугандар. Бөлүшүп койгулачы ушуну. Суранам, ушуну бөлүшүп койгулачы. Сураныч.